Достор салам. Барыңыздардын карман орозоңуздар кабыл болсун. Рамазан айында кылган дуа тилектер орундалсын дейли. Кече күнү Бакан айылындагы Берешем мечитинде болгон бир жакшы иш менен сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Жамаат негизи аябай ынтымактуу, дайым бир жакшы иштерди талкуулап, мечиттен тышкары убакта дагы мындай бир туугандык сезим менен бири бирине колдоо көрсөтүп жүргөнүн көрүп дайым жүрөк жылыйт. Таравих намазын окугандан кийинки бир жакшы иш болду да. Мисалы ошо Рамазан айы башталгандан бери ошо Кызыл Адыр айылындагы медреседен каракелерди алып келишип Куран хатым болгон экен. Бул Куран хатым оруз айы башталгандан бери мен ушул 23 күнгө чейин Куран хатым болуп кече жыйынтыкталыптыр. Анан ошол жерде имам туруп Темирдин аке жакшы кабыл тилектерди айтып, мынакей Рамазан айында жасалган жакшы ишке сиздер да катышып калдыңыздар. Бунун соогу чексиз, мынакей Куран хатым кылдык деп бир аябай сүйүнүч менен айтып берди. Анан жамаат ошо өз ара ынтымакташып, акча чогултушуп, бир каракелерге ыраазычылык билдириптир. Негизи каракелер мындай нерсени ыктыярдуу да жасашат экен, болгону ыраазычылык катары мынакей алыңыздар, ошол жердеги жалпы биздин каракелерге кандай мындай алып ошо керектүү нерсе жаратып алыңыздар деп точно суммасын билбейм, бирок ошол жамааттын берген ыраазычылыгын көрүп калдым да. Бул нерсе аябай бир жүрөк сүйүнтүү. Негизи эле жакшы иштерге себепчи болуп, жакшы иштер жайылтып алалы деген бир максат бар менде. Ошол максатта видео тартып дайым бөлүшүп турганга аракет кылам. Анан кече дагы ошондой ишке күбө болуп, кубанып, тартып сиздер менен бөлүшүп атканда кирбизим. Дайым жакшы иштерге себепчи болуп жүрө берели. Биздин ошо Берешен мечитинин жалпы жамаатына Аллах ыраазы болсун. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болуп, кылган дуа тилектериңиздер кабыл болсун дейли. Ошондой достор, алуучу колдон берүүчү кол турат жогору. Ошон үчүн келтууган берүүчү колдон бололу деп бир жакшы бир цитатаны окуп калдым эле. Ошондой ой менен, тилек менен бул блогту жыйынтыктайлы. Барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.